Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы угарман жана көрөрман, сиздер менен жаңылыктар түрмөгү аны мен Бекбол Бактылуу тааныштырам. Баткенде Сабалды деген 2 жашар кыздын абалы оор бойдон калууда. Өгөй атасы тарабынан Сабалды деген 2 жашар кыздын бүгүнкү абалы дагы деле оор. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын 18-июнь саат 10:00-дөгү маалыматында наристенин абалы оор. Тамакты да атайын аппарат менен беришүүдө. Тийиштүү дары-дармектер берилгени менен наристе өзүнө келе элек. Учурдагы абал туруктуу болгону менен оор бойдон калууда. Белгилей кетсек, 7-июнда 2 жаштагы кыз денесинен жаратылып, эс учун жоготкон абалда аталган ооруканага жеткирилген. Аны сабоого чектелип, 12-июнда өгөй атасы кармалган. Бүгүнкү күндө өгөй атасы 1 айлык мөөнөттүк кармоодо. Туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү күтүлүүдө. Бүгүн 18-июнь жана 19-июнда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Нөшөрлөгөн жамгырдан улам дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Сел каптоонун алдын алып, арыктарды таза кармоону өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Баткен жана Согди облус башчылары Баткенде жолукту. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджапбой Ахмадзода жолукту. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка караганда, эки тараптуу жолугушуу Баткен шаарында өтүп, анда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы ар дайым тынчтыктын, мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын чек арасы болушуна тилектештигин билдиришти. Ошондой эле эки облустун аймактарында тынчтыкты камсыз кылуу багытындагы биргелешкен иш-аракеттерди талкуулашты. Облус башчылары коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, тынчтыкты сактоо жаатында кызматташууну бекемдөө боюнча облустун күч түзүмдөрүнө тапшырмаларды берди. Баткенде аялдарга диний экстремизмди алдын алуу боюнча жыйын өттү. Бүгүн 18-июнда Ички иштер министрлигинин демилгеси менен облустук милициянын кызматкерлери тарабынан Баткен шаарында аялдар жамаатына диний экстремизмди алдын алуу боюнча облустук деңгээлде жолугушуу өткөрүлдү. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Жолугушууда аялдардын диний радикалдашуусунун, Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын катарына кошулуусун алдын алуу, дин жаатында сабаттуулукту жогорулатуу, мыйзамдарга каралган жоопкерчиликтер тууралуу кенен түшүндүрмө беришти. Белгилей кетсек, бул иш-чара экстремизмге жана терроризмге каршы аракеттенүү программасын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар ушул болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламыбыз түз болсун.